Жеке ишкер Адил Ординов Борбор-Калоозда мамлекеттин жерин ижарага алып, атайын дүкөн ачуу менен Киреши булак табууну көздөп эмгектенүүнүн үстүндө. Анын ишмердигине тоскоолдуксуз жеңилдеткен байланыштык жоопкөттөрүнүн тутумун дүкөнүн орноткон, анын артыкчылыгын жана пайдалуу жактарын ишкер өз сөзүндө айтып өттү. Өзгөчөлүгү бул баягы жеке ишкер менен мамлекеттик органдын баягы ишкеринин ортосунда коррупциялык схеманы жок кылат. Бул түзмө-түз мен деген текшерүүчү келип, менин кереги жок болуп калышы мүмкүн, өзү келип ошол QR код аркылуу өзүнүн уюлдук телефону менен бул жер качандан баштап кантип иштеп атат, кандай карызы бар, мыйзамдуу же мыйзамсызбы деген нерселерди бүт баарына өзүнө өзү жооп берет деген ойдомун. Бул жабдык мамлекетти өнүктүрүү жана санариптештирүүнүн алкагында колдоого алынып, Бишкек мэриясы тарабынан алгачкы жолу орнотулуп жатат. Кадимки уюлдук телефонго программаны көчүрүп алуу менен адистер код аркылуу жердин функционалдык максаты, келишимдин саны жана узактыгы, ижарачы жана төлөмдөр жөнүндө маалымат ала алат. Өлкөбүздүн президентинин буйругуна ылайык жана цифровизациялаштыруу боюнча жана Бишкек шаарынын мэриясынын мэрибиз Азиз Эмилбекович Суракматовдун тапшырмасы боюнча бүгүнкү күндө цифровизация алкагында иштер жүрүп келатат. Анын бири мына бүгүнкү күндө биздин башкармалыктын сунуштап аткан бир мобилдүү приложениясы. Бул QR код деп азыркы күндө биз иштеп чыктык программисттер менен. Ал эмнени камтыйт? QR коддун ичинде бүгүнкү күндө бизде бюрократиялык жанагындай тактоо же аныктоо, ар бир служба, текшерүүчү служба болобу же жөн эле баягы тийиштүү органдар болобу, жергиликтүү бийликтен керектүү маалыматтарды запрос кылып, ошого кагаз жана убакыт коротпостон биз ар бир ошо арендага берилген күркөлөрүбүз боюнча QR кодду чаптап атабыз. QR код деген эмне? QR коддон бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул ошо мобилдик приложение менен кирип, ушул жерден ичинден болгон маалыматты көрсө алса болот. Бул жерде кимге берилген, канча мөөнөткө берилген, кандай площадь берилген, арендасы канча, багыты кандай документтердин негизинде берилгендиги бүт тийиштүү документтин баары ичинде камтылган. Бул бирдиктүү электрондук система тургундардын арызын артыкчылыктуу түрдө кароого жана коррупциялык тобокелдиктерди жоюуга мүмкүндүк берет. Азырынча долбоор пилоттук түрдө тандалып алынып, шаардагы көркөлөргө таркатылып жатат. Мындай заманбап жабдыктар менен жашоонун ар кыл тармагын жеңилдетүүгө жакшы бир мүмкүнчүлүктөрү ачылып жатат.